Бала апам акылына келсин, апам жашаганды үйрөнсүн, анан мен чоңоюн деп күтүп турбайт экен. Күндөр, айлар, сааттар өткөн сайын бала чоңое берет. Апа өзүн өзү уга албаган, өмүрдү түшүнө албаган кезде бала менен мамиле курганды билбейт. Балага сүйлөшүүнү, адамдар менен мамиле курууну, өзүн табууну биз үйрөтөбүз. Эмоцияларыбыз менен, ички сезимдерибизди жеткирүү менен, балага адамга карагандай кароо менен. Эгер апа дайыма баланы критикаласа, баланын өмүрүн башкарса, баланы өзүнө пайдаланса, тур дагы могу жумушту жаса, тур дагы моуну кыл. Сен ары турчу, сен эмнени айтып атасың, сен эмнени билмек элең деген сыяктуу басмырлоо менен мамиле кылса, бирок апалар муну басмырладым деп түшүнбөйт экенбиз. Бала кийин чоңойгондо аялы менен сүйлөшө албайт, күйөөсү менен сүйлөшө албайт, диалог курганды билбейт. Аларга дагы сиз кандай мамиле кылсаңыз, ошол мамилени курат. Жыйынтыгында анын үй бүлөсүндө дагы үй бүлөлүк кризис болот. Ошон үчүн апалар өзүңүз үчүн өзгөргүңүз келбесе дагы балдарыбыз үчүн өзгөрүшүбүз керек экен. Эне азыр сиз канчада сиз балдарыңыз жашыраак, сизге азыр күйөөңүз жакшы сүйлөп койсо бактылуусуз, акчаңыз көп болсо бактылуусуз. Ал эми жылдар өтүп балдар чоңойгондо балдарыбыз бактылуу болсо анан биз бактылуу болот экенбиз да. Фундаментти азыртан баштап куруңуз. Билим алыңыз, бала ким экенин, өзүңүз ким экениңизди билиңиз, баланын жанында энелик ордуңузду, күйөөнүн жанында аялдык ордуңузду, өзүңүздүн өмүрдө инсандык ордуңузду түшүнүңүз. Өмүр деген жеңил. Турмуш деген кыйын, турсаң анан муш деп бекер айтылбайт экен деген сөздөрдү жыйыштыргыла. Кудайым адамды кыйналып жашасын деп бул жашоого алып келген жок. Бактылуу болсун, ар бир мүнөттөн рахат алсын деп алып келди. Ар бир мүнөттөн рахат алып жашаганды үйрөнөлү.